Урматтуу Алмаз Акунжанович, мен бүгүн көтөрчү маселе ошол Кара Суу районунда жайгашкан Болуш Мадазимов атындагы балдар чыгармачылык борбору боюнча айтып кетейин деп атам. Себеби бул балдар чыгармачылык борбору 1960-жылы түптөлүп ачылган. Ошол бүгүнкү күндө иштеп келип аткан ошол здание 1925-жылы салыныптыр, Алмаз Акунжанович. Дээрлик 100 жылдык здание бүгүн авариялык абалда турат. Ошого карабастан мына бүгүнкү күндө 110 бала билим алып келүүдө, 18 мугалим ошол жерде маданият тармагында балдарды улуттук ошол аспаптар менен үйрөтүп, биздин баягы баалуулуктарыбызды келечек муунубузга жеткизип келип атат да. Эми билесиз, баягы маданиятсыз эл болбойт. Ошон үчүн баягы биринчи орунда тил менен маданият турат. Ошондуктан Алмаз Акунжанович тийиштүү министрликтерге бир протоколдук поручение берип, ушу 25-жылы мына Кудайга шүгүр азыр бюджетибиз дагы бир топ алдыга жылып калды. Каражат жетиштүү. Менимче ошол маалымат жетишпегендиктен бул нерселер артка тартылып келип атат. Ушуга бир өзүңүз тиешелүү министрликтерге протоколдук поручение берип койсоңуз. Андан кийинки маселе ошол Кара Суу районунун Жош айыл өкмөтүнө жайгашкан Кайрат деген айылыбыз бар. Ал жерде дагы 5000ге жакын калк жашайт, аябай жыш жайгашкандыктан. Бүгүн тилекке каршы таза суу аларга жетишпей келип атат да. Таза суу жетишпегендиктен айнан бүгүнкү күндө ошол бир топ жугуштуу оорулар ошол жерде элдин арасында жайылып атат. Бул нерсени дагы ошол тезинен чыгарып берсек, элибиздин жашоосуна бир топ жакшы салым болмок эле. Ушу боюнча дагы тиешелүү министрликтерге протоколдук поручение берип, ушул 25-жылы каражат бөлүп, таза суу чыгарып берсек жакшы болмок. Чоң рахмат.